Арыбагыла урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн эң маанилүү биздин өлкө үчүн бири десек болот. Теманы көтөргүм келди. Бул деген биздин энергетикалык мурасыбыз. Тагыраак айтканда, мурунураак мен мынтип айтмакмын да. Советтер Союзунун бизге калтырган чоң маселе, чоң баш оору, сыркоолордун себеби ошо биздин өлкөдө болуп турган онкологиянын бир себеби болуп эсептесек болот да ошол нерсени. Бул нерсе бизге чоң маселе туудурат. Эмгичекти жакшы изилдене элек. Көп учурда ошол биздин атайын изилдөөлөр жүргүзүлгөн жок, бирок мен ойлойм көптөгөн онкология ооруп калган балдар, ошол карыялар көбүнчө ошол жерлерден онкология болуп атышат да. Анткени бизде аябай көп радиоактивдүү калдыктар бар да, хвостохранилищелер бар. Алардын ичинде толгон токой руда жатат. Ал руда бекерден оору сай деп аталбаса керек. Оору сайда да уран гени табылган деп айтылат уламыштарда, элдин арасында. Демек ошондой сайга барып туруп эс алсаң, ооруп каласың. Анан кийин жашоодон да ажыраганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошондой жерлер бизде көп болгондуктан жана ошол жерлер эмгичекти кайра иштетелбегендиктен көп суроону пайда кылат да. Ушул нерселерди кантип жок кылыш керек? Анан кандай таң калыштуу болбосо дагы көпчүлүккө кээ бир адамдар билет, көрүп атам социалдык тармактардан бирден адистер ал маалыматка келип, изилдеп, башка өз оюн өзгөртүп атышат, бирок жалпы калкка айтып чыккан киши жок да. Азыр дүйнө жүзүндө ушул радиоактивдүү калдыктарды кайра жанданып, кайра аны отун кылуучу технологиялар пайда болуп жатат. Ал технологиялар алдыда өнүккөн өлкөлөрдө, анан бүгүнкү күнү Орусия эң алдыда десек болот. Ошол технологиянын жардамы менен бизде жаткан хвостохранилищелерди кайра иштетип, ошол жердеги болгон топуракты, радиоактивдүү нурду чачкан топуракты толугу менен тазалап чыкса болот экен да. Ал үчүн эмне кылыш керек, мисалы үчүн? Негизги идея бул уран мурасын бизге экологиялык коркунучтарды пайда кылган жана келечекте дагы көп биздин кишилерибизди оорутуучу нерсени ошону кайра иштетиш керек, баалуу ресурска айлантыш керек бул идея. Анан катуу албетте технология керек, адистер керек, аудит керек, эл аралык эң ак баштар, мындай жарык баштар керек, мындай айтканда чоң баштар. Анан коопсуздукту камсыздаш керек. Ушул нерселерди жасаш үчүн эл аралык көзөмөл болуш керек, сөзсүз. МАГАТЭ, Бириккен Улуттар уюмунун агенттиктери, ансыз жумуш такыр болбойт да. Анан глобалдык мындай маалыматты алсак, эмнеге мен ушул теманы көтөрүп жатам? 2-3 жыл болуп калды. 2-3 жылдын ичинде акыркы жолу көп айта башташты. Эл аралык прессаларда, социалдык тармактарда, мындай адистик социалдык тармактарда. ММП же болбосо СМР деген жаңы атомдук реакторлор пайда болду. Аны алгачкы Орусия жасаган, ишке ашырган жана иштеткен, жана сыноолор ушул акыркы жылдары бүтүп атат. Жана ошол сыноолордун негизине таянып, көптөгөн башка дагы өлкөлөрдө компаниялар ушул нерсени жасай башташты. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол 80ден ашык долбоор бар да, ушундай саналат. Анан СМР долбоорлорунун жана ошол концепциялары ишке ашып жатат бүгүнкү күнү. Анан бир ушундай СМР деген эмне? Бул small модуль реактор деген которулат, же болбосо кичинекей модулдук реактор. Мындай айтканда, кийлейген электростанция же атомдук электростанция курбайсың. Кичинекей модуль курасың. Эми ал кичинекей деген сөзгө да алданбаш керек. Ал бир топ эле чоң модуль да, бирок ушундай анчалык чоң эмес модулду курасың. Жана ошол чоң модуль, анчалык чоң эмес модуль тез нейтрондор генераторлордун жардамы менен ошол эскирген, ыргытылган ядердик баягы отундардын калдыктарын ошонун ичинен алынган кайра уранды иштете алат да. Ошол уранды кайра колдоно алат электроэнергия чыгарыш үчүн. Анан бүгүнкү күнү ушул 2030 жылы алгачкы коммерциялык долбоорлор башталат. Анан эң биринчи заказчиктер ошого туруп коюшкан компаниялар бул деген бүгүн Антропик, ошол азыр ChatGPT'нин OpenAI Сэм Альтман, ошол эле Facebook, ошол эле Цукерберг турат очередте, анан Илон Маск турушат ага очередке. Анткени ушул акырындап компаниялар Түштүк Кореяда, Орусияда мурун эле жасашкан, бирок Орусия дүйнө менен чатташкандан кичине андан автономдук болобуз деп Түштүк Корея иштетип жатат. Ошону Кытай жана АКШ жасап жатышат да ушул нерселерди. Ушул нерсе өзүн далилдеди, аябай мыкты далилдеди. Модуль заводдо даярдалып, курулуш аянтчасына чогултулат.
бул эмнени билдирет? Ушундай модулду жасасаң, дүйнө жүзүнүн планетанын кайсы жери болобу, ойдугокту болобу, тоосу болобу, жары болобу, кайсы жери болбосун ошол жака алып барып туруп аны жыйнап иштетсе болот. Ал үчүн аябай кымбат, куруучулук, жанакы бүт аймакты тозуп, казып ушундай нерселердин кереги жок да. Албетте казуу иштери керек, алар деле кымбат, бирок анчалык эмес да. Эски технология менен атомдук электростанция курганга караганда. Анын ири АЭСтин салыштырмалуу негизи баштапкы капитал азыраак кетет, инвестиция азыраак кетет. Чоң АЭСке 50 миллион, 100 миллион долларлар кете берет да. Кээ бир учурларда миллиарддаган долларлар кетет. Мисалы үчүн ушундай модульга азыраак акча кетип калат. Анын мисалы үчүн мындай классикалык станция салганга караганда арзаныраак да, кыйла. Аны цифраларды кийин карайбыз. Анан курулуш цикли да кыскарат. Аны курса аябай тез курулат. Мындай заводдон даяр модульдар чыкса да. Анан Кыргызстан үчүн ошол кубат тынчтыгына жана өнөр жайдын өсүшүнө ылайык 1 же болбосо 6 модуль керек. Ал ошол бир модуль мисалы үчүн 10 мегаватт болушу мүмкүн, 300 мегаватт болушу мүмкүн да. Ошондой мисалы үчүн ар кайсы өлкөлөргө ушундай бир орточосун алганда эң кичинекей модуль 10 мегаватт электр энергия берет. Эң чоң модуль 300 мегаватт электр энергия берет. Мисалы үчүн биздин ошо жалпы карасак Бишкек ТЭЦибиз, Бишкекти камсыздай турган ТЭЦ 312 мегаватт да. Анан ушундай бир модуль ошол ТЭЦтин ишин жасап коет. Көмүрсүз эле жанакы урандын калдыктарын кайра иштетип колдонгондо эле да. Анан ошол аймактык белги бар. Бизде ушундай алгачкы кандайдыр бир тажрыйба бар. Бул Өзбекстандагы 330 мегаваттык Ритм 200N долбоору Росатом Орусияны ишке ашырган. Ошон үчүн бул иштеп жаткан долбоор деп эсептесек болот да. Анан кимдер ушулардын баарын жасайт? Биринчиден ошол Орусия жасайт, Росатом. Дүйнөлүк лидерлердин бири КЛТ-40С академик Ломоносов деген кемеде иштеп жатат. Жана ар бири 35 мегаваттан Ритм 200N деген негизги заманбап ушундай Россиянын блоктогу реакторлору ОКБМ Африкановдун иштеп чыгуусу. Муз жаргычтарда да колдонулат бүгүнкү күнү, ошол атомдук ледокол деп коебу. Калкыма жана жердеги чакан АЭСтерге пландалууда жана атомдук суу кайыктарда да, атомдук суу астында жүргөн кайыктарда да колдонулат да, субмариналарда. Башка ири иштеп чыгуучулар АКШ. Азыр ошол жерден Цукерберг дейт, Маск дейт, очередке туруп койду. Баарын алган атышат дейт. Ошол Альтман. Бул NuScale деген Power деген Voyager ар бир модулу 77 мегаваттан чыгарат. Ошол нерсени ишке ашырып башташты. 2030-жылдары алгачкы чыгара башташат көп көлөмдө дейт. Анан ушул модулдар өзүн жакшы көрсөттү, лабораториялык мындай курулгандар. Анан GE General Electric, Hitachi биргелешип ушундай компанияда Жапонияда, АКШда жасашат. BWRX 300 мегаваттык ушундай модулду жасашат экен да. Анан Terra Power деген компания бар, X Energy жана башка ушундай компаниялар майда бараттар жайнап баштады. Азыр аябай кызыгуу күчөдү. Ушунун баарын кайра жасайбыз дейт да. Кытайда болсо CNNC ACP100 же болсо Linklong One деп HRPM деп аталган ушундай станциялар жасап атышат. Улуу Британияда Rolls-Royce SMR деген марка менен жасап атышат да, Rolls-Royce компаниясы. Анда ушундай модульдарды дагы ошол Канада, Корея, Аргентина жана башка дагы активдүү иштеп жатышат, иштетип ушундай изденип да, жакшыртып, ушундай жалпы дүйнөгө сатканга даяр кылып. МАГАТЭнин маалыматы боюнча жалпысынан 80ден ашык долбоор иштелип чыгууда деп эсептесек болот да. 80ден да ашып баратат бүгүнкү күнү. Тез нейтрондуу реактор деген эмне өзү? Бул тез нейтрондук реактор, мисалы үчүн эски реакторлор уран 235 менен иштешет да. Кадимкидей ядердик бомбалык мындай байытылган уран менен иштешет. Көбүнчө болсо табиятта уран 238 деген уран кездешет да көп учурунда. Аны плутоний 239 кылып байлантса болот. Анан энергияга айлантат аны. Анан калдыктар азаят. Толугу менен энергия иштеп чыккандан кийин ошол отун, кадимкидей отундай реакторда ошол плутоний күйүп бүткөндөн кийин жердин ичиндеги нурлануу, радиоактивдүү нурлануу азаят да. Коопсуз болуп калат да, мындай. Толук коопсуз эмес, бирок бир нече деңгээлде коопсуз болуп калат. Анан ошентип кадимкидей дүйнө жүзүндө баля болуп кеткен ошол ядролук калдыктарды, хвостохранилищерди тазалаганга жарайт да ушул нерсе. Анан ошол реактор
ошол уран 238-ди колдонууга шарт түзөт. Ошондуктан ушундай калдыктар отунга айланып толугу менен күйөт, техникалык жактан реалдуу боло баштайт. Анан Брест ОД-300 деген бар, ушундай коргошу менен муздатылган 4-муундагы реактордун демонстрациялык долбоору ишке ашкан, ал көрсөткөн ушул нерсени. Бирок бул чакан генератор эмес, албетте, бул толук ядролук инфраструктура. Лицензия, эл аралык көзөмөл, урандын ары бери кыймылдаткан баарына ушул отчетторду берип, баары ушул жерде бар да. Кыргызстанда кандай уран мурасыбыз бар? Бизде канча ошол калдыктар, мусор, мындай айтканда, радиоактивдүү хвостохранилищалар бар да. Аны мындай карасак, бизде 92 ушундай калдыктары жасалган радиоактивдүү мусор бар да, мындай айтканда, калдыктар бар. 92 ушундай уулуу жана радиоактивдүү калдыктар жайгашкан объект бар. 32 өзүнчө эсепке алынган хвостохранилище бар. 32 кичинекей, ушундай мамлекет кичинекей эмеспиз, бирок баары бир да. 27 тоо тектеринин калдыктары бар. Анан дагы ошол 12,27 миллион метр куб калдыктар такталган, мындай ал маалыматты алчык булактардан алабыз, тактайбыз, ушундай ачык булактардан эле карадым да. Анан ири коркунуч түйүндөрү бүгүнкү күндө ошол жаан чачын болуп кетсе, жер көчкү болуп кетсе, же болбосо кандай жер титирөө болуп кетсе, биздин мамлекетибиз ууланып кетет тез эле. Бул эң коркунучтары Кажы сай, Миң куш, Шекафтар, Сумсар, Ак түз, Кара балта жана Майлуу суу да. Ушул жерлерде эгерде бирдемке болуп кетсе, жаратылыштык кубулуштар же мындай аламаттар болуп кетсе, ачылып калса бул хвостохранилищелер, ошол аймактагы жашаган жашоочулар же бүт эле кыргызстандыктар, кошуналар да, кээ бирчилер да, ушундай радиоактивдүү коркунучка дуушар болушат да. Ошол эң жаман нерсе, ошол бирдемке кылыш керек, туугандар, бирдемке ушу менен кылыш керек. Оттун потенциалы тонна менен бааласак да, мисалы үчүн, эгерде ошол мусорлорду, ошол хвостохранилищелерди, калдыктарды баарын кайра иштетип туруп, таза радиоактивдик ядролук ошо отунга айлантсак, канча чыгат байкасак да. Негизи ошол бизде 3,5-дан 25 миң тонна уран, ушундай жумушчу диапазон ачык булактарда көрсөтүлгөн ушундай калдыктар бар. Анын 10%-ында радиоактивдүү ошол элементтер бар да, ошол отунга жарай турган. 10%-да эски хвостто калган уран да, ошол 10% калды да, бүт хвостохранилищелер ошол 10% бар. Технологиялык логика ошол шылуулоо жана сепарация эски хвосттордон уран кошулмаларын бөлүп алууга мүмкүнчүлүгүн берет. Андан кийин уран оксиди тазаланып, сатууга же отун циклинде колдонууга жиберилет, аны колдонсо болот отун катары. Анан биринчи кадам көз карансыздык аудит керек, албетте. Бизде радиология изилдөөлөрү керек, суу, сейсмика экономикасын барып санап чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн биздин ишкана, мен Искендер Шаршеев өзүм бизнес пландоо боюнча адисмин, ошондой сыяктуу техникалык экономикалык негиздемени же болсо бизнес планды, ушундай калькуляцияны чыгарып бере алам, методикасын үйрөнгөм, албетте жасап бере алам. Эгерде мисалы үчүн мамлекеттик долбоор болсо, же эл аралык уюм, же чакан уюм ушундай долбоорду жазам десе Кыргызстан жергесинде, мени да чакырсаңар болот, мен да эсептеп берем, ушунун баарын тейлеп берем да, бүт изилдеп бере алабыз экономикасын. Анан ошондой уран чыгарсак, отунду чыгарсак, албетте бул отун бизге 60-70 жылга жетет. Элестеткиле, ошондой мисалы үчүн бир 6-7 модуль курсак, ар бирөөсү ошо 10 мегаваттан 300 мегаваттка чейин болсо, бул деген бизге толугу менен 2-3 эсе биздин болуп жаткан азыр муктаждыгыбызды жаба турган станциялар курулат. Ошол станциялардан биз 60 жыл ошо биздеги мусордон, калдыктардан чыккан уран менен камсыздай алабыз. 60-70 жылга чейин. Анын акчалай эквивалент, эгерде ошону жөн эле сатсак, ошол эле ресурсту башка өлкөлөргө сатсак, тазалап туруп хвостохранилищелерди, ошо кандай акча алып келмек да. Эгерде ошол хвостохранилищелерде жаткан уранды биз тазалатсак, ошондо канча акча алмакпыз? 3 сценарий бар. Мындайын айтканда 3,8 миллиард доллар тапмакпыз аны сатсак. Эң көп дегенде 5,1 миллиард доллар эң мындай алмакпыз да, пайда алмакпыз эгерде ошону сатсак. Ресурстар канча энергия бере алат? Мисалы үчүн, бир ритм 200N
ошол 55 мегаватт берет да. Ошол мисалы үчүн күйөөм 95-90, бул деген өзү ошол 458 гигаватт бермек жылын сайын. Элестеткиле, бул канча энергия. Бул эми 6 станцияны алсак, ушундай модулду салсак, анан 55 мегаваттан иштетсе да, ушундай бир топ энергияны чыгармакпыз да. Ошол бизге 60 жылга жеңил жемтмек. А канча акча керек аны курууга бизге? Канча акча керек болот эле? Ошол урандын баарын сатпай эле биз деген башка резервтер, алтынды колдонобуз, башка резервти колдонобузбу? Ошол станцияларды курсак, бизге эң кеминде дегенде 2 миллиард доллар керек да. Ошол 6 модулду сатып алыш үчүн. Орусиядан сатып алабызбы, же Америкаданбы, же Түштүк Кореяданбы, же Кытайданбы? Кошунабыз Кытай болгондуктан Кытайдан сатып алуу жакшы болмок. Түштүк Корея да жаман эмес да, мисалы үчүн Түштүк Кореяны карасак болот. Орусияда анда караса болот. Бирок Орусия өзүнүн иштери менен алек, ошон үчүн ушундай долбоорго көңүл бурабы, суроо. Бирок аракеттерди кылып атышкан, ушундай станцияларды кура алабыз деп. Казакстанда да станцияны курганы жатышат, ошол Түркияда дагы Ак Куюда курган, ушундай куруп жатышат, ушундай аракет кылышат станцияларды. Эгерде бизде курса Орусия жакшы болот эле, бирок албетте да жаман эмес, Кытайдыкы да жаман эмес, Түштүк Кореяныкы да жаман эмес да, коопсуздук тарабынан. Ошондо ошол 1 киловаттын баасы ушундай станция курса 3500 доллар болуп калат да. Бир топ эле кымбат. Бирок муну биз эгерде биздин уран калдыктарды тазалатсак, бул өтө туура нерсе болмок да. Ушул социалдык акча сарптоо, социалдык инвестиция болмок да, экологиялык инвестиция жаратылышыбызды тазаламак бул нерсе. Биздин мамлекет үчүн эң биринчи этап бул деген ошол 500 мегаватт модулду куруу. Ошол биздин мамлекет үчүн эң биринчи этапта ошол 1-2 модулду курса болот эле. 1-2 модулдун баасы бир 500 миллион же 1 миллиард долларга чыгышы мүмкүн. Биздин мамлекет сарпташ керек да ошол акчаны, же инвесторду тартыш керек, же ички инвесторлорду баягы ушул иш аракеттерге тартып, балким акционердик коомго ушундай иш аракет кылыш керек. Албетте мунун баарын ишке ашырыш үчүн МАГАТЭ менен сүйлөшүш керек, келишимдер түзүш керек, жогорку деңгээлде ошол коопсуздукту камсыздаш керек. Иши кылса жумушу бир топ эле көп. Ким аны курмак? Ким ага иштейт да, мисалы үчүн? Ошол станцияларга албетте эксплуатация үчүн адистер керек, инженерлер, физиктер, реактор операторлор, диспетчерлер керек, атайын үйрөтүш керек аларды да. Окутса маселе эмес го эми. Бирок коопсуздук үчүн ошол радиация көзөмөлү, ядролук мисалы үчүн электроника, ошол аварияга даярдыкка дагы ушундай адистер керек. Ушундай жогорку жоопкерчилик керек да бул жерде. Кайра иштетүү боюнча ошол гидрометаллургтар керек да, мисалы үчүн геологтор, сепарация жана проба алуу технологтору керек да, ошол сепарацияны өздөштүргөн ушундай адистер керек. Экология боюнча сууну мониторингдөө сейсмика, хвостохранилищерди коомдук көзөмөлдүү жана жасаачу уюмдарда ошо адистер керек да. Ушулардын баарын окутуш керек. Бул деген кеминде дегенде 5-6 жыл даярдайсың да ушундай адистерди. Анын иш менен камсыздоо эффекти, эгерде ушундай 5-6 модуль сатып алсак, кыргыз мамлекетибизге орнотсок, жана хвостохранилищелерге кайра иштетүүчү фабрикаларды курсак, жалпы жумушчу орундардын саны 1000ден ашып кетет. 1000 жогорку квалификациядагы жумушчу орундар пайда болот да. Маяналары ушул 3000-5000 доллардын тегерегинде болуп калат ушундай адистердин. 3 нерсеге жетмекпиз туугандар ушул жол менен. Биринчиден ошол коркунучту жоймокпуз. Биздеги уран калдыктарынын коркунучу жогору деңгээлде, аны жөн эле жашап көнүп калдык, бизден жашырып аткандыктан Советтер Союзу кезинде, кийин акча жоктуктан биз аны кайра иштетпегендиктен биз ушуга көз жумуп коюп атабыз, көнүп калдык да. Биздин туугандар ошо ооруп калса, ушундай онкология менен кырсык болду деп эле коебуз да. Ким билет, балким ошол жайлоодо жайып келип баратып, ушундай калдыктын тегерегинен өтүп атып, жылдап радиациядан ушундай нерсе болду да. Ушунун нерсе мүмкүн да. Ошон үчүн ушуну эске алыш керек да. Ошол коркунучту жоюшубуз керек биринчи ирет. Экинчи ирет биз акчаны табабыз. Мен эсептеп көрдүм. Мен аябай мындай, кандай айтканда, божомолдоп, бирок үстүртөн эсептесем дагы, ошол электроэнергияны колдонуу 60 жылдын ичинде жана экспорттоо кошуналарга ошол таза же өндүрүшкө иштетүү таза 60 миллиард долларды алып келет туугандар. 60 миллиард доллар мындай кайра иштетилген уран, 6 ушундай модуль, андан өндүрүлгөн электроэнергия 60 миллиард доллар киреше алып келиши керек да биздин мамлекетке. Жана ошол келечекти дагы курабыз да. Анткени ушундай жогорку технологиялык нерселер менен биз алышсак, бизде ошо элибиздин интеллектуалдык деңгээли да өсөт.
Ошол эле адистер жогорку физиканы билген бул жерден иштеп күндө өз балдарын эле окутса деле элге бул билим тарайт, бул мамлекетибиздин престижин көтөрөт жана албетте биздин жалпы акылыбызды өрчүтөт да ушул нерсе. Албетте эң башкы шарт бул жерде саясий уран эмес, текшериле турган атайын мындай албетте экологиялык суроону биринчи орунга койгон коопсуздук жана коомдук ишеним менен коштолгон долбоор болуш керек да ушул нерсе. Ошон үчүн мен ушуну айтканга парз көрдүм, анткени буга чейинки айтылган маалыматтар көбүнчө коркутат да, үркүтөт. Орусиялыктар келип туруп ушул Чернобыль кылып салабы бизге? Алматыда турган АЭС Чернобыль болуп кетеби ошол жердеги мисалы үчүн АЭС жарылып кетсе, шамал Бишкекке учурабы ошол атомдук электростанциянын баягы аварияга чыккан радиоактивдүү заттарын. Ушул бүт нерселер албетте биздин массалык маалымат каражаттарда жүрөт, бирок ошону менен бирге жаңы технологиялар келип атат да. Ошол жаңы технологиялар мурунку бизге Советтер Союзунан мурас катары калган ушул балекет болгон ушундай хвостохранилищелерди жок кылганга шанс, мындай шарт түзүп атат да. Ошон үчүн ушуну изилдейли туугандар, жогорку деңгээлде да талкуулап коелу да. Анда эмесе ушу менен бүттү. Мен деген Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист, бизнес пландоо боюнча адис. Бизнес план жасатам десеңиздер, видеонун астында сүрөттөмөдө телефондор, WhatsApp'тар берилген. Комментарий жазгыла, сиздер эми кандай өзгөрдүбү силердин оюңар? Ушул эгерде СМР кичи модулдук ядердик реакторлорду салып, биздин хвостохранилищелерди иштетип жок кылсак, башкача кылабы? Оюңар өзгөрдүбү? Коркуу азайдыбы атомдук электростанциялардан? Же болбосо жок, келечек үчүн, муундар үчүн авария болуп кетпесин, эч кандай коркунучту калтырбайлы, станция курбайбыз, хвостохранилищелер тура берсин, анан бир күнү жер титирөө болуп, атырса эми кырсык болуп кетет, кырсыкта ошондо гана маселени чечебиз деген ойдо калдыңыздарбы? Ушундай суроо менде сиздерге комментарийлерге жазгыла. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.